Арбаңыздар, урматтуу мекендештер, бүгүнкү биздин маек кыла турган темабыз бул улут тууралуу болмокчу. Кыргызстанда ушу улуттук долбоорлорду сунуштаган коомчулук тарабынан маселелер абдан көп, бирок ошол улут долбоорлору мамлекет тарабынан колдоого алынып жатабы? Бул тууралуу биз ушу интернет баракчадагы элдердин ар кандай улуттук долбоорлор тууралуу пикирлерине токтолсок. Бизде конокто ушу улуттук долбоорлорду көп сунуштаган Максат Чаки мырза келген эле. Максат мырза, кош келиңиз. Кош болдук. Сиз көптөгөн улуттук долбоорлорду сунуштап келесиз. Манас шаарын куруу боюнча көчмөндөр оюндарынын концепциясынын авторысыз. Ушул көчмөндөр оюндарын өткөзүү керек деп учурунда бийликке эшик кагып, ушул маселени ишке ашырууга дагы мындайча айтканда негизги бульдозер болгондордун бириси десек болот. Негизи эле Кыргызстанда ушу улуттук долбоор маселеси кандай каралды? СССР учурунда, мисалы үчүн, чоң державалардын астында турганда улут деген сөздү айткандан коркконда кездер болгондо, азыркы учурда бул маселе кандай каралып келет да? Бизде азыркы заманбап кыргыз мамлекетибизде азыркы учурда улут же улутчулдук же улутмандык деген сөздөрдөн көпчүлүк коркушат да. Көпчүлүк деген эмне? Бул карапайым эле эмес. Бул саясий топтордо национализм деп туруп ушундай бир терс мааниде, мындай айтканда туура эмес көрүнүштөрдү берип койгондо, бул эми чын айтканда сиз туура айтып кетесиз, бул биздин Советтер Союзунун империалисттик, бул эми Советтер Союзу бул империя, кадимки эле классикалык империя да. Империяда албетте улутчулдук бул империяга мындай айтканда кызыкчылыгына же анын саясатына карама каршы келген түшүнүк да. Ошон үчүн булар интернационализм деп туруп бир идеологияны көтөргөн дагы улутчулукту же улуттарды жок кылганга же өзүнө сиңирип алганга аракет кылган. Ошонун артынан мына азыркыга чейин биздин улумунда өзгөчө улут дейбизби же улутмандык дейбизби, улутчулдук десе эле абдан мындай айтканда терс кабыл алышат же коркушат да. Ошонун артынан мына сиз туура айтып кеттиңиз, көчмөн оюндарын биз көтөрүп атканда ошо кездеги бийлик, ошо кездеги биздин журт башыбыз буга каршы чыккан башында. Анткени бул кыргыз элинин улуттук, улутмандык бир долбоор экен деп туруп, биздин ата бабалардын каада салтын көрсөтөт экен деп биздин эле кыргыз инсандар бийликте турган каршы чыккан. Албетте алардын баарын тең ошол көчмөн оюндарын өткөрүүгө, мындай айтканда эпке келтирүүгө, туура жагына көз караш берүүгө абдан чоң бизди күч, энергия жана убакытты тарттырды. Эми кыскача эгер айтып кетсем, бул улутчулдук, улутмандык же негизи эле өзү улут, бул коркунуч эмес, бул тескеринен кайра керектүү нерсе. Ошол Европаны алыңыз, Туркияны алыңыз, жана мындай айтканда Япония, любой эле мындай айтканда мамлекетти өнүккөн алыңыз, ал жерде мисалы улуттук партиялар бар. Мындай айтканда националисттик партиялар бар. Бирок национализм деген албетте бул нацизм менен шовинизмин алыштырбаш керек. Мына биздин эле кыргыз мамлекетин карабайсызбы? Республика Кыргызстан эмес, Кыргыз республикасы. То есть кимдин республикасы? Кыргыздын республикасы. Же орусча айтканда Кыргызская республика да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул улутмандык, бул биздин кайра келечектен эмес, бул биздин түптөй турган жана бизди сактап кала турган бир фактор да. Ушул Бишкек шаары курулуп жатат. Уже бул шаарды мындайча айтканда улуттук колоритке алып келүү кыйын, өзүнчө Манас шаарын куруш керек дегенде демилгени көтөрүп келатасыз да. Ушул биздин азыр курулуштарда кыргыздын улуттук боекторун, эмблемаларын эмнеге бербей келишет? Бул боюнча бир сунуштап көрдүңүз белеңиз? Мына Европанын стандартында курулуп атат да үйлөрдүн баары. Эми ал сунуштарды биз берип келгенбиз, жана берип жатабыз, тилекке каршы, бирок биздин Бишкек шаарыбызды азыр мындай айтканда келбетин өзгөртүш мүмкүн эмес. Мисалы азыр Европанын беле ошол Кытай жана Пекин шаарынбы же башка мисалы борбор шаарларга барсаңыз, ар бир мамлекеттин, ошол мамлекеттин өзөгүн түскөн улуттун мындай айтканда мүнөзүн көрсөтөт да. Ошол Голландияга барсаңыз, Лондонго деле барсаңыз, ал эмес даже мына биздин жакында эле кече жакында мына тарыхчанан түзүлгөн Америка Кошмо Штатын эле карасаңар, ал жерде улут болбосо да ал жерде эл бар да. Бирок ошол элдин мүнөзүн көрсөткөн архитектурлук стилде бир курулушкан да. Ал жака сизди мында көзүңүздү жаап туруп чыштап койсо, сиз көзүңүздү ачканда түшүнөсүз.
кайсы шаарда кайсы борбор шаарда мамлекетте жүргөнсүзчү. Ал эми Бишкек алып келсек, көзүңүз ачсаңыз сиз баягы эле Советтер Союзун көрөсүз. Эми ошол Советтер Союзунун азыркы заманбап батыш стилдеги, модерн стилиндеги курулуп аткан үйлөрдү гана көрөсүз, бүттү. Кыргыздын же кыргыз мамлекетинин жок дегенде бир мындай идеясын, идеологиясын чагылдырган эч бир архитектуралык стилде курулган үйлөрдү көрбөйсүз. Мына бир гана Раматтылык Табылды Бердигул үчүн эле бир аракеттери болду, мисалы ошол эле Супарабы же башкалар курган. Бизде жок. Ошон үчүн биздин жеке оюбуз мындай да, ушул эми көптөгөн фактылар бар. Ушул Бишкекти биз ушул бойдон калтырып эле бир жаңы борбор шаарыбызды курсак. Астана сыяктуу, Анкара сыяктуу, Вашингтон сыяктуу булар жаңы курулган борбор шаарлар да ошол мамлекеттин жана ошол мамлекет түзгөн улуттун өзөгүнүн идеясын, идеологиясын, философиясын көрсөткөн бир борбор шаар кылыш керек. Элементарно азыр Бишкек шаарыбызды кара түтүн каптап берге жашаш мүмкүн болбой калды. Эми машина тыгындарын же башкаларын айтпай эле коеюн. Ошон үчүн азыркы заманбап мындай айтканда көз караш менен караганда бизге азыр жаңы борбор шаар керек. Ал бир гана Манас борбор шаары. Кыргыз элинин, мамлекеттин баалуулуктарын чагылдырган жана ошол кыргыздын архитектуралык стилинде курулган бир жаңы заманбап борбор шаарын куруш керек деп ойлойбуз да. Эми бул экономикалык жактан кыргыздарга азыр өтө оор болуп келет да. Бул борбор шаарды көбү ушундай ойлошот. Борбор шаарды курганда ошончо каражат керек депчи. Ушул жерде мен расмий айтып кетем. Ошол эле Астана, ошол эле Анкара же ошол эле Вашингтон бюджеттин эсебинен көп курулган эмес. Ооба, негизги стратегиялык объектилер бюджеттин эсебинен курулат. Эми стратегиялык объектилер кандай? Бул жанагы парламент үйү, мисалы президент өкмөт отура турган үйлөр, жана энергетика, жана коопсуздук жактан стратегиялык объектилер болот. Ошолор өкмөттүн эсебинен курулат. Эми алар мындай айтканда ошол борбор каланын бир 20 же 10 эле пайызын түзөт да. Калган 89% бүт баары тең подрядка берилет. Государственный частный партнерство деп коет дагы, подрядка берет да. Ошол бизде канча деген азыр эмелер, курулуш компаниялар бар. Аларга мисалы бир курулуш компания бир микрорайон деп койсо, алар жан деп курат. Жан деп курат деп ойлосоңуз, ошол бир микрорайонда 50 000 адам жашаса, 50 000 квартира болсо, 50 000 квартира сатылса, ал курулуш компанияга ал эбегейсиз киреше алып келет да. Бирок, конечно, албетте мамлекет тарапынан талап коюш керек. Сиз үй куруп атканда ошол жерде инфраструктурасын, ошол микрорайондун мисалы, же жок деген ошол кварталдын инфраструктурасын толугу менен жасайсыз. Ал жол, жанагы суу трубопроводдорбу, энергетика, светпи деп тур. Анын баарын, бирок ошону жасаганда дагы курулуш компанияларына бирден бир 100% киреше толугу менен аларда калат да. Анкара ошондой курулган, Астанада ошондой ыкма менен курулган, убагында Вашингтонда ошондой ыкмалар колдонгон да. Бизде бул экономика жаатында ушу улуттук нерсени пайдалансак болобу? Албетте, биздин негизи эле экономикабыз азыр мына бүгүнкү учурда тилекке каршы, мисалы IT технологиялар дейбизби, же заманбай бир технологияга мындай айтканда басым кое албайсыз, анткени азыр жок бизде. Ооба, жаңы пайда болуп келатат. Бирок алар балким 10 жыл, 20 жыл, 30 жылда гана бир мындай айтканда нукка көрсөтөт. Эми биз мына кече көчмөн оюнчулар менен дүйнөнү таң калтырбадыкпы? Демек бизде таң калтырчу продукт бар экен. Демек бизде таң калтырчу бир идеялар бар экен. Ал эмне? Ал биздин нукура жүрөгүбүздө жатат да. Бул биздин каада салттарыбыз, биздин улуттук бир этникабыз да. Ошонун үстүндө түптөлгөн бир продуктылар чыгарсак, брендтерди чыгарсак, мисалы ошол эле туш кийимдерибизди, кийимдерибизди мына азыр кече жакында эле жанагы чепкен деп туруп биздин чапандарыбызды жанагындай заманбап пиджак, костюм кылып чыгарып атышпайбы? Чет өлкөлүктөр мына ошол эле биздеги ООНдун жетекчилери аны сонун тим эле кийип алып чыгып атышат. Ошо менен мындай айтканда деловой встречалар барып атат. Демек биз ушунун үстүндө дүйнөнү таң калтыра алабыз. Ушунун үстүндө биз өзүбүздүн бизнести курсак болот. Мына ошол эле Шоро компаниясы көрсөтүп койбодубу? Улуттук биздин суусундардын үстүндө биз дүйнөнү багындыра алабыз. Убагында Coca-Cola кандай багындырса 100 жыл мурун, анда Coca-Cola'ны ичкин ичме эмес. Анда деле айткан бул дары депчи, дары катары ичишкен да. Бирок азыр баары ичет. Ошондой сыңары биздин максымыбызды баарыбызды балким чучугубузду, керек болсо борсок курутуубузду дагы биз жанагы азыр чипс окшоп чыгарып атпайбы? Ошо менен биз дүйнөнү багындыра алсак болот да. Бизге келип анда ушул улут тууралуу маек куруп бергениңизге рахмат. Сизге рахмат. Бар болуңуз. Урматтуу мекендештер, мынакей биз улут тууралуу кыскача маек кылдык. Келерки маегибиз инвесторлор тууралуу болмокчу, инвесторлорду тартуу. Бүгүнкү жана ошо келерки боло турган маегибиз тууралуу өзүңүздөрдүн пикириңиздерди биздин YouTube каналга, Instagramга калтырыңыздар, суроолорду жазыңыздар. Анда сиздер менен келерки берүүдө жолугушканча сак саламат калыңыздар, бар болуңуздар.